Özgöчө адамдар бул адамдарды көргөндө коркушуңуз мүмкүн, себеби алар бизге окшошпойт. Кээ бирлери туулганда эле өзгөчө болуп туулса, башкалары өзүнүн өзгөчөлүгүнү кийинчерээк байкашкан. Кээ биркилери 40 жыл уктабаса, башкалары болсо 36 жыл ичи өзүнүн курсагында эгизини көтөрүп жүргөн. Салам достор, сиздер Кыргыз Топ каналын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз сиздерге дал ошол көпчүлүктү таң калтырган 10 өзгөчө адамдарды айтып беребиз. Видеону баштардан алдын мага жакты белгисини коюп кетиңиздер. Сиз койгон класс бизге мындан да сапаттуу видеолорду жасоого дем берет. Биз видеобузду баштадык. Биздин топту Садху Амар аттуу индиялык аксакал ачып берет. Кыргыз Топ каналында мындан алдыңда Индия тууралуу видео чыгарып, диндин түрү жана ар кандай ырым-жырымдарга ишенген адамдар Индияда көп экендигин айтып кеткен болчук. Бул инсан Индияда ыйык болуп саналат, себеби 40 жыл ичи оң колуну көтөрүп жүрүүгө сөз берип, 1973 жылдан бери түшүрбөй көтөрүп келет. Колуну кыймылдатпай көтөргөндүгү үчүн 10 жыл ичинде эле колу кургап өйдөгө карап катып калган. Албетте бул жерде таң калыштуу жери жок. Ушунча жылдан бери кыймылдатпай көтөрүп турган нерсе албетте катыйт. Садху Амар кимге сөз берип, эмне үчүн колуну көтөрүп, кайра түшүргөн эмес деген суроо көпчүлүктүн тынчына алып жатса керек. Бул инсан өзүнүн кудайына кулчулук кылуу максатында, күнөөсүнү жубуу максатында ушул кадамга барган. 1970 жылы Садху Амар 3 баланын атасы, жөнөкөй эле инсан болгон. Бирок күндөрдүн биринде өзү өзүнө эмес, анын кудайы Шивага көбүрөөк керек экендигини түшүнүп, өз колуну көтөрүп 40 жыл ичи түшүрбөйм деп сөз берген. Амардын өзүнүн айтымы боюнча биринчи колу өтө катуу ооруган, бир эле колу эмес бүткүл денеси ооруган. Ошондой болсо да убадасында туруп 40 жыл ичи колуну түшүрбөй көтөрүп турган. Бирок бүгүнкү күндө 40 жылдан ашып келсе да түшүрбөй келет. Себеби колу жылбай турган болуп, ошол жерде катып калган. Jill Price бул америкалык айымдын эс тутуму компьютердикиндай. Мисалы биз кече обедте эмне жегенибизди араң эстеген болсок, бул айым 11 жашынан баштап башынан өткөн күндөрүнү же болбосо көргөн нерселерин унутпай эстеп калуучу өзгөчө таланты бар. 10 жыл алдын 17 июнда телевизордон эмне көргүзгөн эле деп сураган болсоңуз так айтып берет. Бул айым өзүнүн өзгөчөлүгү менен 2000 жылы докторлорго кайрылган, бирок алардын көпчүлүгү ишенгиси келген эмес. Ошондой болсо да бул айымдын өзгөчөлүгүнү далилдеп Джеймс Макко аттуу доктор тарыхтан алынган бир канча суроолорду же болбосо ушунчанчы жылы телевизорлордон эмнелерди көргүзгөн деген суроолорду берип көргөн. Таң калыштуусу, бул айым бардык суроолорго так жооп берип, саатына чейин айтып берген. Доктор Джеймс Макко бул айымга гипертимезия деген диагноз койгон. Бул айымды айыктыруучу дарыны эч бир доктор таба алган жок. Бирок эмне үчүн айыктырат? Кайра жакшыгы экзамендерде эң пайдалуу болгон талантку деген суроо баарында эле пайда болот. Чжан Руйфанг жашы 100 жаштан ашкан кытайлык. Бул эненин өзгөчөлүгү биз айтпасак деле көрүнүп турат. Бул эненин бешенесинде 100 жаштан ашкандан кийин түшүнүксүз мүйүз өсүп чыгып, 2 жылдын ичинде анын мүйүзү 7 сантиметрге чейин өскөн. Албетте кыжаалат болгон туугандары, балдары ооруканаларга алып барып, себеби эмнеде экендигини билүүнү каалашкан. Бирок көптөгөн текшерүүлөрдөн кийин врачтар да түшүндүрүп бере алышкан эмес. Тхай Нгок Вьетнам өлкөсүндө христианын үй бүлөсүндө туулган. Бул инсандын өзгөчөлүгү 40 жыл ичи бир да уктабай келет. Анын айтымы боюнча 70 жылдары өтө катуу ысытма чыгып ооругандан кийин такыр укта албай койгон. Ар кандай уйку дарыларды ичип да укта албай койгондугун айтып келет. Бирок эң таң калыштуусу, организми бизден анча айырмаланбайт жана өзү дыйканчылык кылып биз сыяктуу эле жумуштарды аткарып келет. Бирок биз түндөсү уктасак, ал уйкуга короткон убактысын башка бир нерсеге коротот.
Bul insan tuuralı bir qancha gazetalar yazıp çıkan, biroq alardan birisi da ilmiy jaqdan dalil bergen emas. Nauka jaqdan dalildengen eng ko'p uqtabagan insan bul Gardner Gendry. Hani rekordu 11 kun. Mında aytganda Ungok Txaydın 40 yıl içi uqtabagandığına oqmuştu. Ular işenbey kelet. Jana tekşerip da körüşkön emas. Bul tuuralı siz emne dep oyloysiz, özüňizde kommentariga жазып qaldırыңыздар. Sanju Bıhagat Indiyalık bul insan özünün jaşosu ötkөнгө çeyin boyunda bar ayalga okşop жүрgön. Al jakşı dem ala albay, jakşı basa albay özünün ömrünü ötkөрgön. 1999 yılı gana anı operasiya kılışkanda bari taң kalışkan. Barını taң kaldırgan nerse anın içinden bir tuğan egizi çıkkan. Kiyinçerek apasının içinde turganda ele dağı bir uruk türlü elek balanın içinde kalıp ketkendigini, jana oşol jakta kalıp çoңойгондугunu taktaşkan. Egiz baldar törölgöndө birөөsü birөөsünün kursağında kalıp ketet, jana boyunda bar ayal sıyaqtı жүрө beret. Bıhagat atı bul insan özünün egizini 36 yıl içi kursağında kötörüp жүрgön. Mınday körünüşler öte seyrek kezdeşet. Michel Lotito bul insandan özgöçölüge emne bolbosun jey bergendigi. Birinci bolup 9 yaşında aynekten bolgan istakandı jep alıp hiç bir kıyçılık көргөн emez. Oşondan keyin özünün talantını taap asından çıkan nerselerdi jep sala başlagan. Eng taң kalıştuğusu temir jese da hiç bir kıyınçılıksız singire alat. 1966 yıldan başlap el aslına çıkıp şoolordu körgözüp başlagan. Al şoolorunda televizor, velosiped, jada kalsa samolet jep köpçülüktü taң kaldırgan. Albatta anın barını bir günde jegen emes. 1959 yıldan başlap 1999 yılga çeyin jalpı 9 tonna temir jep singire algan. Vraçlar bir kança jolu tekşerip den soluğuna hiç bir jabır tartpagandыгını aytışkan. Biroq başkalardan ayrılması anın aşkazanı jönököy adamlardыкына karaganda 2 esege kalın bolat. Oşondoy bolsa da Michel 2007 yılı 57 yaşında kaza bolgon. Tim Cridland bul insandın özgöçölügü bir de azap orunu sezbeyt. Mektepte bul insandı azap padişası dep atap koyuşkan sebebi hiç bir azaptı sezgen emes. Koluna iğne sahipçi bolboso kolunu otko koyup küygüzüp özünün dostlarını taң kaldırıp kelgen. Emi bolso özünün korkunçlu fokusları menen, şoolorу menen бүткүл Amerikanı taң kaldırıp kelet. Organizmi bizden ayrılması yok, bizde ele jarakat alat. Biroq bizge okşop jarakat alganda azap tartpayt. Tim Cridland özünün şoolorundan sırtkары Guinness kitabine kirgen insan. Supatra Sasufan 2000 yılı Taylandda törölgön jaş kız. Bul kız öte seyrek kezdeşken gipertiroza atı orusu menen oru. Bul oru kızdın jeke jaşosuna öte köptөгөн sınavlardı alıp kelgen sebebi köptөгөн adamlar bul kızdı körgöndө korkuşat. Jana özü tengdүүлөр körgöndө mıskıldap kelişet. Oşondoy bolsa da özünü öskön çaçını kun sayın kıskартуу menen жашап келет. Elizabeth jana Britanya ova bul ekөөsü egiz 1990 yılı tuğulgan. Biroq eng ele taң kalıştuğusu ekөөsünün denesi bir bolgonu menen ekөөsünde birden jürök var, birden me jana birden aşkazan var. Mında aytkanda ekөөsünün münözlörü başka ekөөsü başka adamlar. Har kimisi özü jaktagı deneni gana başkara alat. Birösü oң but jana oң koldu başkara alsa ekincisi sol jaktı. Biroq oşondo bolsa da ekөөsü una aydoonu bilet. Çurkay alışat jana ekөөsünün teң doktor bolуу maksattары бар. Eng akırkı toktoluvchi insanыбыздын аты жөнү Wim Hof. Gollandiyalık bul insandын özgöçölügü öte suuka çıdagandыгы. Wim Hof kardın üstünde but kimsiz marafonda hiç bir kıyınçılıksız çurkagan. Mına sırtkары muzdan bolgon vannada 2 saat içi jatıp rekord koygan. Jana bir gana şortаны kiyip alıp Kilimanjaro çokusuna çıkıp muzdan adam degen titulga eye bolgon. Bul insandın özünün aytımı boyunca hiç bir soğukluğu sezbeyt.
Suuкту сезбөөгө анын туура ой жүгүртүүсү жардам берерини айткан. Окумуштуулар Вим Хофту текшерип көрүп, чынында эле суукка чыдамдуу экендигини жана өзүнүн туура ой жүгүртүүсү менен бүткүл денесини башкара алгандыгын айткан. Достор, биздин видео соңуна чыкты. Эгерде бул видео жаккан болсо, мага жакты белгисини коюп, жана бул видеонун ссылкасын өзүңүздүн WhatsApp'тагы досторуңуз менен да бөлүшүп кетиңиздер. Сиздер менен Бек Шамиров болду. Кийинки видеого чейин аман болуңуздар.